Рахмат, урматтуу биздин Ош жааматында иштеп жаткан кесиптештерибиз бүгүн дагы бир жакшы самаалык болду. Мына кесиптик майрамыбызда Ош Бишкек теле көпүрөсү аркылуу түз эфирде отурабыз. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен. Ал эми биздин болсо студиябызга дагы келген сыйлуу конокторубуз менен кошо биздин башкы жетекчибиз отурат. Биринчиден майрамыңыздар менен, анткени биздин коногубуз дагы ушул ЛТР каналынан чыккан биздин кесиптешибиз десек жаңылышпайбыз. Бирок учурда Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министринин орун басары Ильязбек Балташев жана ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы директору Эрлан Доотурбеков бүгүн бизде конокто. Кош келипсиздер. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ушу кесиптештерибизди бүгүн баягы Кутман-таңдын төрүнөн көргөнгө абдан кубанычтабыз. Сизди дагы ушу кызмат ордуңуздар кут болсун. Эң олу негизи эле сиз ушу журналист тармагында канча эмгектендиңиз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Барыңыздарга Кутман-таң деп коелу. Ошону менен бирге бүгүнкү Кыргыз телесинин 62 жылдык майрамы болуп атат. Ошол майрам менен урматы менен жалпы ушул теле тармагында иштеген операторлор, режиссерлор, редакторлор, жалпы эле ошо кесиптештерди майрамы менен куттуктайбыз. Калемиңиздер курчуй берсин, чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин. Дайыма ошол элдин көйгөйүн так чагылдырууда бийлик менен элдин ортосунда көпүрөлүк милдетиңиздерди аткарып жүрөрүңүздөр. Ошондой эле кесиптештер, жалпы сиздердин да майрамыңыздар кут болсун бүгүнкү. Келиңиз, анда биздин директорубузга учурдан пайдаланып суроо берип алалы, деп коелу. Биздин өзүбүздүн арабыздан чыккан кесиптеш агабыз, инибиз ушундай бир жааматта багы чогуу чаран иш алып баруу буйрук бул дагы насип этип олтурат. Бул бизге бир топ жеңилдик берет экен, мындайча айтканда, иштин алып баруусунда деп биз аябай чоң бир үмүттөр менен, ишеничтер менен иштеп жаткан учурубуз. Сиз эми бүгүн биздин ушул жалпы жааматты дегенде эле куттуктап өтпөсөңүз болбой калса керек. Бизди жетекчибиз куттуктайт бүгүн деп жасанып түзөнүп келдик. Күндөгүдөн башкача майрамдык маанайда келдик дегендей. Келиңиз. Рахмат кесиптештер. Бардык кесиптештерди, анын ичинде биздин өзүбүздүн ЛТР телеканалынын жана ошо ЛФМ радиосунда билим каналында кызмат кылган өзүбүздүн жалпы жамаатты бүгүнкү кесиптик майрамдар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолуктуу болушсун кесиптештерибиз, эч качан оорушпасын, үйлөрүндө ынтымак болсун, иштеринде ийгилик болсун. Дайыма ушу Кыргыз элине, Кыргыз жеринде так жана туура маалыматты ыкчам жеткирген жамааттардан бололу. Ал эми бизден сырткары дагы ушу теле жаатында, радио жаатында иштеген кесиптештерибиздин баарын чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат, Ильяс мырза, мынакей жогоруда мен суроо бердим. Сиз журналист тармагында көп жылдан бери эмгектенип, анан бүгүнкү күндө Маданият, маалымат, туризм министринин орун басары деген дагы бир жакшы кызматка көтөрүлдүңүз. Албетте тепкичтерди басып өттүңүз дегендей. Алгач сиз мугалим болуп турсуз. Кандайча журналистикага келип калдыңыз? Бул эми ошо окууну бүткөндөн кийин ошол башталгыч класстардын англис тили мугалими деген ошо өзүбүздүн айылда эмгектендик 2 жыл. Андан кийин ошол кийинки окууга өткөндөн кийин ошол Жалал Абад облустук телерадио компания деген ЖТР азыр деле бар. Ошол жерде алгачкы журналисттик кесипти баштаганбыз. Андан кийин гана ошо 2006-жылдары келип КТРдин жамааты менен иштештик. Ошону бособосун аттап келип, ошол учурдан пайдаланып, ошол деги эле ошо журналистикадагы устаттарым ошол иштеп атат. Азыр деле жүрүшөт. Ошол журналистикадагы устаттарымдын бири Кыргыз Республикасынын Маданиятын эмгек сиңирген ишмери Кочкоров Нышанбек Тилебаевди дагы эфирден пайдаланып, ошол майрамдары менен, ошол кездеги жалпы эле деги эле баары биз менен иштеген кесиптештерди майрам менен чын дилимден куттуктайм. Анан дегенде эле багы олуттуу суроодон баштайлы. Багы бирге буга чейин эми кесиптеш болдук. Жана айтмакчы кадр сыртында жакшы жаман күндөрүбүз чогуу өттү. Бирок ошентсе дагы багы олуттуу кызматка келгенде жооптуу жумуштар, милдеттер моюнга илинет эмеспи? Мына ушул Маданият министрлигине караган медиа борборлор тууралуу сүйлөшөлү. Ал медиа борборлор ачылды мына бардык жерлерде, облустук
облустук медиа борборлор боюнча айтып атам. Алардын акыбалы, кийинки баягы ишти алып кетүү жолдору кандай каралып жатат? Иш алып баруу канаттандырып атабы? Азыр эми ошол биздин өлкөдө 7 облустук медиа борбор бар. Медиа борборлордун ишин эми буга чейин мен журналистика жаатында жүрүп, алар кандай шартта иштейт, кантип иштейт, ал баарыбызга маалым. Экрандан эле бир жакшы жагысын көрсөтөбүз, бирок ошол акыркы жылдарда ошо маданият тармагына, ошол теле тармагына анчейин көңүл бурбагандыгы бизди өкүндүрөт да. Азыр эми Кудай буйруса, былтыркы жылдан баштап ошо ар бир облустук гезиттерди, сайттарды бириктирип, медиа борбордун астына алып келип түзгөн. Ал жерде азыр ар бир эле облустта 60тан 70ке чейин кызматкерлер эмгектенип атышат. Эмгек акылары аябай аз, ошого карабай иштеп аткан кесиптештерди, ошо журналисттерди чыдамкайлык менен иштеп аткандаргачы дагы да болсо чыдамкайлык каалайбыз. Эми Кудай буйруса мына мамлекетибизде өзгөрүү алдында турат, чоң өзгөрүү босогозунда турат. Буйруса ошо маданият тармагына көңүл бурулса, ошол медиа борборлор деги эле ошо жалпы маданият теле тармагына дагы көңүл бурулуп, өркүндө өскөн, жок эле дегенде ошо кошуна мамлекеттердин телеканалдарындагыдай шарттар менен чыгып каларыбызга алыс эмес деп ойлойм. Буйруса. Эрлан мырза, мындакей ЛТРде жаш жетекчи катары жакшы иш алып барып атасыз. Коллективге колуңуздан келген жакшы шарттар түзүп берип атасыз. Бирок алдыда дагы ушу ар бир жетекчинин өзүнүн бир иш планында бир өзгөрүүлөр болсо керек. Кандай өзгөрүүлөр, кандай көрсөтүүлөр чыкканы турат? Кандай сүйүнөбүз десеңиз, кубанычтар боюнча алдын ала билсек болобу? Кудай буйруса, ишти баштаганыбызга 1 ай болуп калды. 1 ай ичинде дагы бир топ жумуштарды кылдык, өзүңүздөр да көрүп жатасыздар. Азыр мына көп жылдардан бери бул биздин 2 студия бар, Ошто жана Бишкекте, өзүңүздөр билгендей. Анан ушу эки жактын бири-бири менен байланышы көп жок болуп калган да. Азыр ошо байланышты ишке ашырып, бири-бири жак менен баягы опыт алмаштырып, ротация кылып дегендей, ошону ишке ашырып жатабыз. Келечекте азыр мына Кудайым буйруса каналдын өзүнүн бир идеологиясын түздүк. Идеология болбосо иш болбойт да. Улуттук баалуулуктарды даңазалоо деп идеология түзүп атабыз. Ошо улуттук баалуулуктарды даңазалап, кыргыз элинде кандай салттар бар эле, кыргыздар кызды кандай урматтачу эле, ата-энени кандай сыйлачу эле, бири-бири менен деги эле бири-бири менен сүйлөшкөндө кандай сүйлөшчү эле, улууга урмат, күчүүгө ызат деген сыяктуу. Ошондой баягы улуттун улуттук экенин даңазалап, кыргыздын кыргыз экенин даңазалай турган көрсөтүүлөр жасайлы деп, эле ошо бир идеологиянын алдында биригип, ЛТР өзүбүз каналыбызды бириктирип, ошонун ичинде улуттук баалуулуктарды даңазалоо деген эң негизги максатым ошол болуп турат азыр. Баягы жеңил желпи канал эмес. Азыр элдин баары эле, жаштардын баары эле Инстаграмга качып, интернетке качып эле баягы ичинен кандай тарбия алып атканы белгисиз болуп калбадыбы? Эми ошол жактагы жаштарды мындай бир өзүбүздүн тарбияга тарта турган бир жок дегенде бир эфирди көргөндө бир жарым саат эле көңүл бура турган болсо эфирге, ошол жарым сааттын ичинде бир кой мындай болбойт турбайбы, мындай болот турбайбы, кыргыз эли мындай болчу турбайбы, өзүбүз башка жака кетип бараткан турбайбызбы деп эле кичине бир тарбия алып кала турган эфирлерден кылалы деп атабыз да. Эгер ошого жеткен болсок, анда чоң ийгиликтерге жеткен болобуз да. Кудай буйруса. Алдыда жакшы тилектер экен. Анан айтсаңыз багы буга чейин жетекчилик кызматын экөөңүздөр дагы бир учурда мына жетекчилик кызматты аркалап келатасыздар. Бирок биз деген катардагы кызматкерлер талап койгонду гана билебиз да. Бизге шарт түзүңүздөр. Биз деген мындай жерде иштешибиз керек. Заман талабына ылайык. Биз деген съемкага барганда бул каналдагылар мындай микрофон көтөрдү, бизде жок деген талаптар замандын агымы менен агыш керек дегендей, учур талабына ылайык техникаларды пайдаланыш керек дегендей. Анан бизде талап, сиздерде ошону талапты аткарып берүү милдети турат да. Бул тарабынан алганда багы жумуш жоопкерчилиги канчалык болуп атат дагы. Анан багы биз мамлекеттик каналбыз да, эң айырмачылыгыбыз ошондо болуп атат. Багы мамлекеттин көзүн карагандан кийин алар менен келишип, анан алабыз дегендей техниканы барып эле чөнтөгүбүздөн акча чыгарып ала калбайбыз. Иш ушул жүрүшү боюнча айтсаңыздар. Эми туура айттыңыз. Эрлан мырза экөөбүз тең уда ошол жактарга кызматтарга барып калдык. Эми Эрлан мырза дагы, мен дагы ошо теле жаатында келип
теледеги эмне көйгөйлөр бар экенин ошол жоон терибиз менен сезгенбиз да. Мисалы бул жакта Эрлан мырза телеканалдын ичиндеги эмне көйгөйлөр бар экенин билет, сырттан келген жок, ушул жерден агарып көгөргөн жигит өзү бардыгын билип, ошол талап кылса, ошол мамлекет дагы ошол талап кылгандарын аткарат деп ойлойм. Ал эми тиги министрлик жагынан болсо, Маданият, маалымат жана туризм министрлик жагынан мен тейлеген тармак бул мамлекеттик саясатты, мамлекеттин идеологиясын жүргүзгөн тармак. Ошол келечекте жакшы бир мамлекетибиздин жаштарга үлгү боло турган деп атпайбы, азыр жаңы эле Эрлан мырзачы. Ошол жактан ошо мамлекеттин биргеликте идеологиясын, саясатын бирге жүргүзөбүз деп атам. Анан жана эле Айбек мырза айтып кетти, алгачкы кесиптик жолду мугалимдиктен баштаган депчи. Азыр бул жерде мен ушул куттуу студияда ЛТРдин сыймыктануу менен айта алам. Азыр сиздердин баягы Ош студиясында директордун орун басары болуп отурган Жумамидин мырза ошол менин окуучум болот. Учурдан пайдаланып, мына үлгүлүү окуучулардын бири эле, Кудай буйруса, мына азыр теле жазмада жетекчилик кызматында отурат. Бирибизди көрүп, бирибиз сыймыктанып калып отурабыз. Эрлан мырза, айтсаңыз, мынакей өзүңүз дагы чын эле баягы аралашып, биз менен катардап жүрүп, мына ошол түйшүк баягы бири бүтсө, экинчиси пайда боло берет экен да. Бул түйшүктөрдөн арылуу жолдорун, чечүү жолдору, жетекчилик кызмат дегеле. Азыр ачыгын айтканда, баягы жетекчи болгондо учур кызмат жумуш өзгөрөт да. Анан ошол боюнча кызматкерлер менен иштешүү жолдору, тил табышуу жолдору. Негизи баягы башкаруу системасына келдиңиз дегендей. Иште түйшүк түгөнбөйт экен да. Түйшүк түгөнбөйт экен. Биринен арылсаң бири келет экен, биринен арылсаң бири келет экен. Анын ичинде дагы баягы түшүнгөнү болот экен, түшүнбөгөнү болот экен кесиптештерди баягы кызматкерлердин арасында баягы 5 кол тең эмес дегендей. Кээ бир айтып калчу эле, анын башына алтын куюп салсаң да ыраазы болбойт депчи. Ошондой адамдар да болот экен. Андай адамдар да болот экен. Алардын арасында бирок эми көбү баягы өзүбүздүн кесиптештердин ушу коллективдин арасынан чыккандан кийин кесиптештердин колдоосуна баягы татып, азыр мындай баарыбыз жапа тырмак бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып дегендей ушундай эмгек менен иштеп атабыз азыр биримдикте. Эми кесиптештер менен жакшы, Кудайга шүгүр иштеп атканыбыз, анан шартыбызды болсо өзүбүзгө өзүбүз түзүп алып атабыз. Мурда эле көнүп калганбыз. Жоктон бар жаза. Жоктон барды кылып, бир аз анча-мынча тыйын таап келе калып, тияктан бөлдүрүп, бияктан бөлдүрүп тыйын таап келе калып эле баягы уста деп, анан декораторшик деп, анан дизайнер деп, антип-мынтип чуркабай эле өзүбүз эле тияктан карап, бияктан карап чийип алып эле, интернеттен карап керек болсо ушу ремонт иштерин жүргүзүп өзүбүз эле мынжайын кылсак мындай болот экен деп эле. Баарын эле өзүбүздүн киндибизге кесип эле өзүбүз эле жашап келатабыз. Кудайым буйрса, мына өзүбүздүн арабыздан чыккан агаларыбыз министрликке барып, биз тарапты караган жактарын карап тейлеп отуруп калышты. Ушул жактардан бир аз жардам болсо дагы андан ары жеңил болуп кетет деген үмүттөбүз. Ильяс мырза кесипкөй экенин ушундан билдик. Биздин кечириңиз, сөзүңүз оозуңузда Оштогу мынакей биздин кесиптештерибиз дагы күтүп атат. Азыр бизде теле көпүрө деп биз теле көрүүчүлөрүбүзгө эртеден бери жар салып атпайбызбы? Жакшы болот. Азыр мынакей байланыш түзүлүп жатат. Андыктан учурдан пайдаланып Ош студиясына дагы сөз кезегин узаталы. Мүмкүн биздин Оштогу кесиптештерибизге суроо бардыр биздин коноктордон, же болбосо тескерисинче Ош студиясында отурган биздин жааматтын биздин жетекчиликке болгон талабы бардыр, учурдан пайдаланып калалы. Жакшы мүмкүнчүлүк, анда кезек Ош студиясында Айжамал, Нурсултан. Рахмат, кесиптештер, мынакей сиздердин маегиңиздерди биз Ош студиясына угуп отурабыз. Студиябызда ушул биздин ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын Оштогу жетекчиси, башкы директордун орун басары Жумамидин Сулайманкулов мынакей биз менен чогуу отурат. Жогоруда Ильяс Балташев агабыз айткандай, окуучусу болгон кезинде англис тилинен сабак берген мыкты мугалим болгон деп айтып атат. Анан жогоруда мынакей Бишкек студиясында отурат, агайыңыз отурат, анан биздин жетекчи отурат дегендей саламдашып амандашып алсаңыз, Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы, байрамыңыздар менен, урматтуу кесиптештер, мына биздин башкы директорубуз Эрлан мырза, мен агайым отурат Ильяс Балташев, мен агай деп көнүп калгам. Сиздердин дагы кесиптик байрамыңыздар менен ушул тармакта эриш аркак болуп эмгектенип келатабыз. Бир коллективдин мүчөсү катары мен сиздер менен
иштешкениме, сиздер менен ушу сапарлаш, тилектеш, максатташ болуп келатканыма мындай абдан ыраазымын дегендей. Бүгүн жалпы эле теле жаатындагы кызматкерлердин кесиптик майрамы болуп отурат, теле жана радио кызматкерлердин күнү. Бул башка кесип ээлери сыяктуу эле ар бир теле радио тармагында эмгектенген кызматкерлер үчүн мындай өзгөчө күн. Анткени биз дагы ушул күндү күтөбүз, бири-бирибизге жакшы сөз арнап, сырттан бизге айтылган каалоо тилектерге мындай ичибиз чыгып дегенде өзүбүздүн жасап аткан ишибизге, эмгегибизге канаттанып, бир катар баа берип, алдыдагы пландарды дагы мерчемдеп, артка ташталган күндөрдү эмнеге жеттик, эмне иштерди аткара алдык деген бир обзор кылабыз да. Туура айтасыз. Жумамедин мырза. Агайыңыз кандай агай болгон? Мынакей жогоруда Бишкек студиясында отурат, сурап коелу. Кандай окуткан? Агай өтө жакшы окуткан. Менде ошол баштапкы база, алгачкы түптөлгөн базам ушул Ильяз агайдан алгам да, англис тилинде. Андан кийин мындай көп тилге басым жасабай дели унутуп деле калдым. Бирок алган билимиң мындай сакталып турат экен да. Кайра окуп, кайра эстесең калыптанат экен. Мисалы мен англис тил курстарына барганда ошол мезгилде агай жаттаткан мисалы сөздөрдү, англисче, кыргызча сөздөрдүн баарын бир жуманын ичинде мындай окуган сайын калыбына келе берет экен да сөздөрчү. Демек база жакшы болгон деп ойлойм да мен. Агай анан сабак бергенден сырткары дагы өзүнүн мындай тазалыгы менен, жүрүм туруму менен ушундай үлгү болчу да мектептечи. Баскан турганы таза, бут кийими мисалы айыл-жерге сыйлай, дайыма таза жылтырап турчу. Анан ошо ага карап түздөнчүбүз. Мени дагы өтө эле мындай сиздерге башкача сезилиши мүмкүн. Мен Ильяз агай деп койчу мен дагычы. Агайды түздөнөт элек агайга карапчы. Сизди дагы Ильяз агай деп койчу. Мен дагы ошентип атап койчу. Экинчи Ильяз агай деп. Ошол тестер кезиңизде ушул агайыңыз менен ушундай бир тармакта иштеп, азыр ушундай түз эфирде, тикелей эфирде маңдайлашып сүйлөшүп калам деген бир ой болду беле сизде ошондой бир? Жок, ой болгон эмес, бирок шыктанганбыз. Ушу агайга карап түздөнгөнбүз. Агай 7-8 класста бизге сабак берди, адашпасам. Андан кийин биз 10-11 класстарда окуп атканда агай ЖТРден чыгып, биздин айылга барып, ошол өзү иштеп кеткен мектепти тартканда шыктанганбыз да. Журналист болсом, мен дагы экранга чыксам деп. Себеби жаныңда жүргөн адам, сага сабак берген адамды экрандан көрүү мындай өтө сыймык болчу да. Биз агайды көргөн сайын сыймыктанчубуз. Бизге сабак берген агай эфирден чыгып атат. Биз эле эмес, айылдын баары ушинтип суктанчу да. Кийин кандайдыр бир ушул таасири дагы болду журналистикага келишибизге. Албетте бала кездеги мектеп учурунда окуп жүргөн кездеги кыялдардын баары дагы көпчүлүгүбүздө телеге жетелейт да. Ошол кыялдардын баары да бүгүнкү күндө орундалды буюрса, Орундалып баратат. Ошо алгач келгенде жаңылыктарга келип, жөнөкөй кабарчылык эмес, ал мезгилде мындай азыркыдай теле радио көп, штат кеңири мезгил эмес болчу. Мен 3 жыл стажировкада жүргөм. Штаттан сырткаркы кабарчы болуп ушул элтерде 3 жыл жүрдүм. Андан кийин гана 3 жылдан кийин штатка олтуруп, кадимки кызматкерлер катары эмгектенип баштадым да. Жакшы, бүгүнкү күндө жетекчинин орун басары болуп эмгектенип келатасыз. Кандай экен? Жетекчи болгон оңой бекен же кабарчы болуп иштеген оңой беле? Эми жетекчи болуу бул чоң жоопкерчилик. Ушун жалпы кызматкерлердин иши, техникалык материалдык базанын чыңдалышы, бардык нерсе бул жетекчиден көз каранды жана жетекчинин мындай чоң бир мойнундагы жүгү да. Ал эми кабарчылык ал дагы бир чоң жүк, элдин алдындагы жүк. Ал жетекчи ошол жамааттын алдында, элдин алдында жоопкер болсо, кабарчы барган жеринден так маалымат бере алгандыгы, элге жеткиликтүү маалыматтарды бере алгандыгы менен бир андагы жоопкерчилиги чоң. Бар эле мындай
Сиз катардагы кызматкер болуп жүргөн учурда жеке өзүңүздүн оюңузда ошол жетекчиликке кандай талап койчу элеңиз дагы, өзүңүз жетекчи болгондон кийин өзүңүз катардагы кызматкер болуп жүргөн учурдагы талаптарды аткара алдыңызбы? Өтө жакшы суроо болду булчу. Сырттан оңой көрүнөт бардык нерсе. Баа берүү дагы оңой. Айрыкча кыргыз коому акыркы учурларда өтө мындай сын көз караш менен карап бардык нерсеничи. Катардагыбыз деле, билимдүүбүз деле баарыбыз соцсетке келсең баш айланат. Мен дагы ошондой бир демократтардын бири болчумун. Талап койгон кишилердин бири. Университеттен баштап ушул өтө активдүү жашоого аралаштым. Көп митинг пикеттерге чыктык дегенде көп талаптарды койдук. Анын катарында элтерде иштеп жүргөндө да жөнөкөй кабарчы болуп жүргөндө дагы ушундай ойлор болчу. Эмнеге монтип жасап койсо болбойт, эмнеге табып койсо болбойт, эмнеге кылып койсо болбойт деп. Башыңа келмейчи көрбөйт экенсиң, билбейт экенсиң. Бир катар нюанстар бар. Ошол сын көз караш менен карагандын дагы экинчи тарабы бар. Медалдын эки тарабы бар дегендей. Кантип эле жетекчи же болбосо ошол бир жерде иштеп аткан жаратман болобу же башка адам болобу мүмкүнчүлүк болсо кылбай коет да. Кайдыгер болуп керек эмес. Мен каалабайм муну деп туруп, мисалы үчүн тыйып кое албайт же кылбай кое албайт да. Бардык жетекчи карьерасын түптөсөм дейт, бир нерсе из калтырсам дейт, бир нерсе жасасам дейт, ошого аракеттенет. Эч ким өзүнүн тагдырын, коллективдин тагдырын мындай тепселеп же сүрүп кое албайт да. Бул керек эмес депчи. Жасаганга аракет кылат. Бирок айтыла турган, айтылбай турган, жасала турган, жасалбай турган, же бир кармап турган өзөк болуп калат да. Болбосо бар эле мен ойлойм, жетекчимин деген адам бар эле ынтылат, аракет кылат. Ушу жасап калсам, артымда из калса да, бу айрыкча айттым. Кыргыз коому саясатташкандан кийин бир иш жасоо, бир алдыга жылуу мындай кыйын дагы болуп калды бир жерде. Жасоо дагы кыйын болуп калды. Бирок мен ойлойм, биз аракет кылып атабыз. Дагы да аракет кылабыз. Жакшы. Рахмат. Албетте мынакей бүгүн биздин студиябызда Жумамедов мырза, бул камералар, мынакей үн жазуучу, бул үн жазуучу студияда Жоло Мамытов биз сыймыктанган агаларыбыз, а кишилердин бардыгы иштеген, ушул камералар менен, ушул микрофондор менен иштеген журналисттер бүгүнкү күндө да биздин арабызда бар. Кыргыз Республикасы Маданиятын эмгек сиңирген ишмер Мейманбек Касымов агабыз бир нече мүнөттөн студиябызга мейманга келет. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Үмүт Ташматова эжекелерибиз бүгүн биздин студиябызга мейманга келет. Алар дагы биздей жаш кезинде ушул камералар менен теги микрофондор менен иштешкен болсо, бүгүн бизге ардагер катары ушул тарыхты айтып берүүчүлөр катары бүгүн биздин студияда мейманда отурат. Кези келип биз дагы мындан да бир кесиптешим жогоруда айтып өттү, бир 40-50 жылдан кийин биз дагы ардагер журналисттердин катарында толуктап студияда мейман катары келип калышыбыз ыктымал. Анан мындай суроо бергим келип атат Жумамедин. Журналистикалык кесиптин ушул жумуштун аябай түйшүктүү деп айтабыз да. Бирок түйшүктөн жыргалы көбүрөөктөй сезилет да. Сизге кандай? Эми жыргалы мен биринчи курска келгенде ушундай жыргалын элестеткем да. Эми азыр түйшүгүн эле элестетип атасызбы? Ктырканын Ала Тоо маалымат программасы эми мындай белгилүү болчу ал мезгилде. Баарыбыз Ала Тоо деп маалымат алчубуз да. Мен тамашалашып калдым да. Биринчи курска келгенде эле баарыбыз мындай Ала Тоодон чыгып кетчүдөй эле болуп эле келгенбиз да. Ошондой эйфория менен келгенбиз. Жыргалыбыз ошол деп ойлойм да мен. Биздин эфирден чыгып, жүзүбүздү таанытып, өзүбүздүн ишибизди көрсөтүп, эфирдин жүзү болуу бул биздин мындай эйфориябыз, көксөбүз, кыялыбыз да. Бардык журналистика тармагына аралашкан адамдын өзүнүн жүзүн, өңүн ошол эфирден таанытуу, маалымат жеткизүү бул ар бир адамдын кыялы да. Ошонун артынан мындай кетебиз да. Биз чыгармачыл жамаат болгондуктан көрүнгөн эле урунду адам келип эле бул журналистикага кирип калбайт. Көдөнүндө бир нерсе бар. Ушул көдөнүндө бир оргуштаган таланты бар. Жок дегенде эки сөздү кошо алган, өзүнө өзү ишенген адамдар телевиденияга келип эмгектенет. Мына азыр сиздер айтып атасыздар, Үмүт Ташматова, Мейманбек Касымов, Өмүрбек Эрмекбаев, Олжобай Бубатаев, Жомарт Абдыраев деген агаларыбыз чейрек кылым өмүрүн ушул телеге арнап архивден көрүп атабыз. Жапжаш мына сиздердей, биздей архивден көргөндө олтурушат агаларыбыз. Бирок ошол телевидениянын бир иленчеги, бир азабы
кармап турат да ушул жерде. Бир деме бар, Бир нерсе бар да, өзгө билинбеген бир нерсе бар. Биз деле айланып элтерден кетсек деле айланып эле кайра ушул элтерге тартылабыз. Элтерде иштегенге аракет кылабыз да. Кете албайбыз. Мага бир мындай ой келип калды, жогоруда. Суроо береткенбиз Бишкек студиясына, азыр сөзүңүздү бөлүп койдум, кечирип каласыз. Азыр Бишкек студиясында отурган биздин кесиптештерибиз бар, Жумамедин мырза. Ал кесиптештерибизди эфирге алып чыгалы. Бүгүн мынакей Ош Бишкек теле көпүрөсү иретинде биз эртең саат 7-ден баштап, жалпы негизи кесиптештер бүгүн 4:30 баштап жумушка келдик. Жумамедин бүгүнкү майрамдык эфирди абдан жакшы кылып чыгара алдык. Мына Бишкек студиясында биздин кесиптештерибиз буга чейин маектешип атышты эле. Кезек берели, суроо берип узаталы. Сиз бергизчи суроону. Мен талапты жакшы коюшат деп атат, талап коелу, кандай кылам? Оштон туруп. Эми суроо эмне суроо берме керек? Суроо ойлонуп келбеп турмун негизи. Ошко качан келесиз деле, Эрлан мырзаны? Ошко келсе анан суроо жоопту бул жактан тактайбыз го. Азыр сурайлы, качан келесиз? Бизге суроо узатылды Ош студиясынан. Кабыл алабыз. Биздин жетекчибиз Ош Бишкек, эң негизгиси биздин ЛТР каналына келген жетекчилердин бир буту Ошто, бир буту Бишкекте болот деп коюшат да. Чындыгында эле ошондой эң көп биздин баягы башкы студиябыз Ошто жайгашкандыктан мынакей биздин байкашыбызча кече эле барып келгендей болду эле деп биз да кызганып коелу. Качан барасыз дейт. Же баягы майрамдык маанайды көтөрүп кетесизби деп атат, окшойт чамасы. Кудайым буйрса эртең сапар алабыз, эртең менен учабыз, Кудайым буйрса Ошто кесиптештерди эртең барып анча-мынча сыйлыгыбыз бар дегендей, грамоталарыбыз бар, ЛТРдин отличниги деген төш белгилерибиз бар. Ал жактан да сыйлыкка татыган, сыйлыкка ээ болгон кызматкерлерибиз бар. Ошолорду сыйлап эртең барып келмекчибиз. Кудайым буйрса баягы Ошко барып, мен деле көп иш убактымды Оштон барып өткөргүм келет. Ошол жакка барып кызмат кылып, ошол жакта коллектив менен баягы бир иштин планын түзүп алып, ошол планды до конца ишке ашырганга чейин иштеп, ошол жакка барып аракет кылып, ошол жакта иштейин деген үмүттөрүм бар. Бирок азыр мен кырдаалга байланыштуу баягы шайлоо келе атат алдыда, аябай саясий иштер келе атат. Ошолорду баягы жөндөп, түздөп туруш сөзсүз түрдө баягы борбордо болушка туура келет экен да. Ошол үчүн эми азыр бул жактан ал жакка көп чыга албай атам. Таарынбай туруңуздар, урматтуу кесиптештер. Эртең барам, анан кийин жакшы сыйлык шайлоо бүткөндөн кийин да көп болот ошол жакка. Ооба. Эң негизгиси биздин жана жетекчилерибиздин ар бир келген жетекчи, ал жакта аксакалдарыбыз бар эмеспи? Ошо кеңеше койгонго деп койсоңуз, оңой кутулабыз, Ильяс мырза, бүгүн студиябызга келип, ушундай жакшынакай маек куруп, сиздин мынакей окуучуларыңыз бүгүн да сизден кийин кызматка отуруп, сизди мынакей кандай мугалим экенин, агартуучу экениңизди айтып отурат. Кыргызча айтып атасыз, түшүнүп атасызбы сиз? Англисче сабак берген турбайсызбы баарынан дагы? Куттуктап өтүңүз эми жалпы кесиптештерди. Эми жалпы кесиптештерди буга чейин дагы куттуктап аттык. Негизгисин айта кетсем, бул азыркы өлкөдө, негизи эле дүйнөдө маалыматты жаап жашыруу эч мүмкүн эмес да. Ошондуктан кесиптештерди ушул журналистика тармагында, ТВ тармагында, радио тармагында иштеген баардык журналисттерди, ага инелерди, ага эжелерди бүгүнкү майрам менен чын дилимден куттуктайм. Ошону менен бирге айтып өткөндөй, маалыматты жаап жашыруу мүмкүн эмес заманында элдин көйгөйүн, элдин талабын ачык, так, объективдүү чагылдырууңуздарды суранат элем. Негизгиси эле ошол, элдин талабы да азыр ошол болуп турат. Маалыматты айтканда эле эч жаап жашыруу, мисалы бир жерде бир окуя болсо, келип алып келип, ТВдан бергичекти башка социалдык тармактардан чыгат, анан ТВдан башка болуп калса, элде мындай эки ачеке ой пайда болуп калат да. Ошондуктан көргөн маалыматтарды негизи эле мамлекеттин баягындай мамлекеттин саясатын жүргүзүп, ошону менен катар мамлекеттин баягы идеологиясы, маалыматтык саясаты унутулуп калбаш керек. Бирок болгон окуяларды так, объективдүү чагылдырсак эле эл өзү баалап алат биздин жумушточу. Рахмат. Эрлан мырза, келиңиз сизде. Урматтуу кесиптештер, радио кызматкерлери, баардыгыңыздарды бүгүнкү кирип келген кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Жана башында айтып кеткендей эле ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө ден соолук каалайм. Үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун, токчулук болсун, Кыргызстаныбызда өсүп өнүгүү болсун, жергебизде ынтымак болуп, стабилдүүлүк орноп, биз дагы катардагы
алдыңкы мамлекеттердин катарына кирели. Ошол салымыбызды биз дагы теле жаатында болобу, радио жаатында болобу, кайсы жакта болбосун өзүбүздүн ар бир жаран Кыргызстандын өнүгүшүнө салымыбызды кошолу. Анын ичинде ушу ЛТР телеканалы дагы Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө салымын кошконго ар качан ар дайым даярбыз. Жана ошого биз милдеттүүбүз дагы, ошол милдетти мойнубузга алгандан кийин күнү түнү тынбай азыр жашпыш Кудайым буйрса ошого аракет кылабыз, аракет кылмактуу көрүп милдеттүү турда иш кылабыз ошол кезге, ошол Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө салымыбызды кошуш үчүн. Ал эми мен кесиптештериме калемиңиздер курчуй берсин демекчимин. Дайыма так маалыматтарды элге жеткиргенге аракет кылалы. Баягы интернет тармагындагы маалыматтар көп иргелбейт. Биздин теле көрүүчүлөргө айтып кетели, теледен көбүнчө маалымат алганга аракет кылгыла дегендей. Анткени теледе так жана туура маалымат, баягы официалдуу маалыматтар чыгат телеге. Ошон үчүн баягы көп ушак айынга аралашпай, интернетте мындай болгон турбайбы, тигиндей болгон турбайбы дебей, ушу теле жааттан көбүнчө маалымат алганга аракет кылсаңыздар, биз дагы да болсо мындан дагы тагыраак, мындан дагы тезирээк маалыматтар жеткиргенге аракет кылабыз Кудайым буйрса. Дагы бир жолу кесиптештерди майрамыңыздар менен куттуктамакчымын. Эч качан оорубаңыздар, эч качан кайгырбаңыздар. Бардык жамаат бири-бири менен ынтымактуу болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, өзүбүздүн кесиптик кызматыбызды аркалай берели дагы уланта берели. Рахмат сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Багы чындыгында ар бир баскычты баскан сайын жоопкерчилик күчөй берет экен. Сиздерде дагы мына азыр башкаруу деген оңой эмес. Азыр үй бүлөдөгү эки адам ошо өзүнүн эки баласына башкаруучу боло албай аткан заман болуп калбадыбы? Ошондуктан сиздерге ийгилик каалайбыз. Дайыма биздин ушу талаптарыбыз ишке ашып, Кудайым бере берсин. Биздин дагы заман ыгымына карап ошол өнүгө берели.